түшкү жаңылыктар топтому улантат. Студияда Алмагүл Байкызы кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Өздөрүнүн функционалдык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Ош облусунун бир катар жетекчилери ээлеген кызматынан бошотулду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ош облусунун жетекчилигинин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча тиешелүү комиссия түзүлүп, жыйынтыгында алардын ишмердүүлүгүндө мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Буга байланыштуу бир катар жетекчилерди ээлеген кызматынан бошотуу сунушталып, натыйжада төмөнкүдөй болды. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкулов, Кара Суу районунун акими Турусбек Ногоев. Элчибек Жантаев президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Президенттен башка бир жарлыгы менен кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбаган үчүн президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов кызматынан бошотулган. Бишкектин Октябрь районунун акими алмашканын мэрия билдирди. Маалыматка караганда Азамат Дороев иштен өз калуусу менен кетти. Ал бул кызматты 2022 жылдын март айынан бери аркалап келген. Дороев ушул эле районду 2020 жылда башкарган. Жанбек Орозалиев Октябрь рай администрациясынын жаңы жетекчиси болуп дайындалды. Ал 2021 жылы Соцфондду жетектеп турган. Ага чейин ушул эле ведомстводо эмгектенген. Кылмыш жообуна тартылган чиновниктер кайра эле мамлекеттик кызматка келип жатат. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Сулушев билдирди. Эл өкүлдөрү коррупция беренеси менен көп адамдар жоопко тартылганы менен жемкорлордун саны азайбай жатканын айтышты. Ошондуктан Сулушев коррупционерлерге карата мыйзам талаптарын күчөтүү сунушун айтты. Жемкорлорго карата күрөш кандай жүрүүдө? Алдыдагы сюжетте сөз болот. Жеңичинен кымырып солчонтөккө сологондорго карата укук коргоо органдары тарабынан күрөш тынымсыз жүрүп келет. Ага карабастан коррупцияга малынган мекемелер, жемкорлукка айыпталган кызматкерлер кармалып бүтө элек. Жемкорлукка айыпталгандардын узун тизмеси. Буга чейин башкы прокуратура Алмазбек Исманкулов менен Бишкек шаардык мэриясынын тийиштүү кызмат адамдарына коррупция беренеси менен иш козгогон. Андан мамлекетке 93 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул ортодо энергетика министри Доскул Бекмурзаевка кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Министр кылмыштуу аракеттерден улам мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиргени аныкталган. Сузакта айыл өкмөттүн мурдагы башчысы жер сатууга шек саналып кармалган. Ал ортодо Кызыл Кыя шаарынын мэриясынын жана Суу канал муниципалдык ишканасынын кызматкерлери 6 миллион евролук долбоорду ишке ашырууда акча кымырганы аныкталды. Баш прокурор Курманкул Сулушев кылмыш иши козголгон мамлекеттик кызматкерлер кайрадан кызматта турганын билдирди. Алардын басымдуусу жер сатууга айыпталып, же бир нече жер мыйзамын бузуп документ берген айыл өкмөттөр. Мындан улам кылмыш жоопкерчилигине тартылган кызматкерлерди кайра кызматка кайтарбаш керектигин кошумчалады. Жер менен 10-15 жылдан бери алектенген тиешеси бар кызмат адамдары, жер менен алектенген жөнөкөй жаныбарлардын баарын бүгүнкү күндө кармалып атат. Күнөөсү барын гана ойлобоңуздар, четинен кармалып атат. Күнөөсү бар аралашкандардын себеби жогоруда көрсөткөн арыздардын бардык элдин укугу бузулуп атат. Bir жерди 5 адамга берген, 10 адамга берип койгон, госакты бергендер бар. А ошо госакты берген чиновниктер бүгүн башка райондордо иштеп атат. Ошондуктан мен мына аткарып бийлигине да сунуш кылганмын, сиздерден да суранат элем, мыйзам талаптарын күчөтүш керек. Эгерде ал кылмыш жоопкерчиликке тартылып чыктыбы, ал кайра ал кызматка иштебеш керек. Бүгүнкү күндө ошол адамдардын баары кызматта турат да, иштеп атат. Эл өкүлдөрү коррупция беренеси менен көп адамдар жоопко тартылган менен жемкорлордун саны азайбай жатканын сынга алышты. Ал эми депутат Тазыбек Икрамов коррупционерлердин колу бутун кесүүнү сунуштап чыкты. Анан кээ коррупционерлер коррупция менен 100 000 доллар менен же болбосо башка менен кармалгандар бүгүнкү күнү бир акыл үйрөтүп, же болбосо бир депутаттарга Facebook аркылуу дагы бир сын таккандар болуп атат да, ушундай бир акмактар болуп атат да. Ушуга көз караштар кандай? Келечекте мен алтын чакылышта билесиз, чогуу иштешкенде коррупционерлер жана коррупционерлердин балдары мамлекет жумушка келбесин деген мыйзам көтөрдүм менен бүгүнкү күнү ушу бизге керекпи? Сиз өзүңүз айтып атасыз, бир калыпташып калыптыр депчи. Жандайын кармасак, жандагысы кылып атат коррупция депчи.
Мыйзамсыз аракеттер дээрлик өлкөнүн бардык тармактарында орун алган. Укук коргоо органдары жемкордукка каршы жигердүү күрөшүп жатканын байма-бай жарыялап келет. Бирок ага карабастан коррупциялык схеманы түзгөндөр, кызмат абалынан кыйнат пайдалангандар токтой элек. Эми ушу коррупция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек. Анткени коррупция беренеси менен соттолгон адамдарды мамлекеттик, муниципалдык жетекчилик кызматтарга келтирбөө жөнүндө мыйзам кабылдаш керек. Советтер Союзу убагында милициядан айдалган адам сварщиктин жардамчысы болгонго, ушундай техника гараждарда иштегенге гана уруксат берген, андай сварщик болуп иштегенге дагы мүмкүнчүлүк берген эмес да. Ошонун жардамчысы болгонго ушундай жаза колдонулган. Эске салсак, башкы прокуратура коррупцияга байланышкан кылмыш иштеринен казынага 7,5 миллиард сом, анын 2,5 миллиарды нак акчалай өндүрүлгөнүн билдирген. 2022 жылы өлкө аймагында жалпы 45.096 кылмыш иши катталган. Анын 5.000ге жакыны оор жана өзгөчө оор кылмыш иштерине байланыштуу. Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ. 2021 жылдын 28-30 апрелиндеги кыргыз-тажик кагылышуусунда жабыркаган баткендик ишкерлерге берилген 200 000 сомдук кредиттер жоюлат. Бул тууралуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Финансы министрлигинин орун басары Улукбек Келендеровдун айтымында 75 ишкерге 0,1% үстөк менен 200 000 сомдон насыя 3 жылдык мөөнөткө берилген. Жалпы суммасы 15 миллион сомду түзгөн. Мындай чара олуттуу зыянды эске алуу менен ишкерликти тез арада калыбына келтирүү максатында жана мамлекеттик колдоо көрсөтүү зарылдыгына байланыштуу сунушталууда. Туруктуу эл аралык банги топторунун биринчи кылмыштуу ишмердүүлүгү токтотулуп, ал топтун кармалган мүчөлөрүнөн синтетикалык баңгизат болгон мефедрон алынды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Маалыматта 27 март күнү Бишкектен Ахунбаев жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан ботаникалык бакчага баңгизаттарын жашырууга аракет кылып жаткан 11 жана 9 класстын окуучулары кармалганы айтылат. Тинтүү учурунда баштыктарынан жалпы салмагы 921 граммды түзгөн синтетикалык баңгизаты жана 0,4 граммдан болгон 69 таңгак табылган. Аталган заттын 1 граммы базарда 10 000 сомду түзөт, 1 таңгагы интернет мессенджерлер аркылуу 5 000 сомдон сатылууда. Табылган 921 граммдан 2302 доза чыгат, анын баасы 11 857 500 сомго жетет деп айтылат кабарда. Натыйжада кылмыш иши козголуп, андан аркы ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында 4 апрель күнү Жукеев, Пудовки менен Токомбаев көчөлөрүнүн кесилишинен кезектеги ири партияны алып жаткан жеринен Бишкектин 19 жаштагы тургуну колго түшүрүлгөн. Кармалгандардын баары УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Атайын кызмат бүгүнкү күндө синтетикалык баңгизат каражаттарынын жаңы түрлөрү пайда болуп, ошондой эле байланыштын коопсуз ыкмалары интернет мессенджерлери, социалдык тармактар да пайдаланып жатканын белгиледи. Маалыматта мындан улам баңгизаттарды жайылтууну жана сатууну уюштурууга акчалай сыйлык убадалап, көбүнчө студенттер жана мектеп жашындагы балдар тартылып жатканы айтылган. Парламентте депутаттар жаңы төрөлгөн ар бир балага банктан атайын депозиттик эсеп ачууну сунуштады. Депутат Марлен Маматалиевдин айтымында балага мамлекет жана ата-энеси тарабынан акча каражаты чегерилип, ал 18 жашка чейин топтолот. Ошондой эле жетим балдарга дагы кайрымдуулук фонддору тарабынан акча салынат. 18 жаштан баштап бала жогорку окуу жайда окуу акысын төлөй алат же ипотекага турак жай сатып алат. Эл өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын Конституциясында мамлекет ар бир баланын билим сапатына кам көрүшү керектиги жазылганын белгиледи. Мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Финансы министрлиги бул демилгени ишке ашыруу үчүн жылына 11 миллиард жумшаларын айтты. Ал 2024 жылдан тарта ишке аша баштайт. Мына ушундай кабарлар түшкү жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.